Кутман кечиңиздер менен. Түз эфирде сентябрдын бүгүн программасы. Кесиптештерим даярдаган жаңылыктарды мен Тимур Владислав таныштырам. Алгаш чыгарылыштан кыскача. Кара-Балта шаардык кеңешине болгон шайлоодо 7% чектен ашкан Жаңы шаар саясий партиясынын жеңиши жокко чыгарылды. Референдум жана жергиликтүү шайлоодо иштеген операторлорго айлык акысы толук берилбей жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештин депутаттардын төш белгисине 3 миллион 400 миң, ал эми күбөлүгүнө 1 миллион 305 миң сом сарптайт. Борбордук шайлоо комиссиясы активисттердин референдумдун жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча арызын канааттандырган жок. Чечим бүгүн кечке жук кабыл алынды. Эске салсак, референдумга каршы топ студенттер аскер адамдарын күчкө салып шайлоого алып барды деп референдумду жокко чыгарууну талап кылган. Биз шайлоонун референдумдун жыйынтыгын тааныбайбыз. Анткени добуш берүү көптөгөн мыйзам бузуулар менен өттү. Мындай пикирлер жарандык коом тарабынан уюштурулган конференцияда айтылды. Иш-чарага депутаттар, коомдук ишмерлер, ошондой эле жарандардын активдүү катмары катышып, мыйзам бузууларга жол бергендерди жазалоо жана шайлоо бюллетендерин кайрадан эсептеп чыгуу талаптарын камтылган резолюция кабыл алынды. Расмий бийлик шайлоону жана референдумду айкын өттү деп жарыялаганы менен коомчулуктагы ак-караны аңдап билген жарандар шайлоо жана референдумдун жыйынтыгынан шек санап келишет. Бул референдумду жана шайлоону мыйзам чегинде укмуш өттү деп айтуудан алысмын, тескерисинче эң туура өтөттү. Чала бизнесмен, чала бандиттер Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары болуп келди. Паразиттер. Алар эптеп бир магазинин, супермаркеттин, базарын коргоп калыш үчүн ошол жака келишти. Бардык эле жерде, эми шаарда ушундай болсо, башка жерде айтып кеткендей чала бандиттер келе баштады. ОПГнын мүчөлөрү келе баштады. Мына ошолор өзүнчө партия түзүп, өзүнчө шайлоого аттанып жеңип келе жатты. Миңдеген шайлоочулардын биометрикалык маалыматы чыкпай шайлоо укугунан ажырагандыгын шайлоодо техникалык жактан колдоо көрсөткөн кореялык байкоочулар да ачык белгилеген. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев 3000 шайлоочунун идентификациясы чыкпагандыгын мойнуна алды. А бирок иш жүзүндө миңдеген жарандар шайлоо укугунан ажырады дейт эл өкүлү Өмүрбек Текебаев. Сарпашев айтып отурат, 3000 адам өзүнүн тизмеден таба албай калды депчи. Эми бул жалган. Анткени 3000 деген сөз 2200 участокко бөлсөң бирден тет экен. Бир участокто бир адам эле өзүн таба албай калды деп. Биз ар бирибиз өзүбүз барган участокто 50ден 100ге чейин адам өзүн таба албай кетип атканын бүткүл Кыргызстан билет. Мына ушундан эле бүгүнкү бийлик элди, партияларды алдан ала элемде, атайлап элемде жалган айтып атат да. 3000 деп айтып отурат. Бул бир участокко бирден. Эми уккан киши өз жыйынтык чыгарып алсын. 100 миңден кем эмес адам өзүн тизмеден тапкан жок. Интернет өнүккөн заманда чындыкты коомчулуктан жашыруу мүмкүн эмес. Анткени шайлоодогу мыйзам бузууларды чагылдырган видео тасмалар соц тармактарда козу карындай жайнап чыкты. Андыктан мыйзам бузууга көз көрүнө жол берген тараптарды жоопкерчиликке тартуу зарылдыгы айтылды. Башкы прокуратура бул жака көңүл буруп, кимиси күнөөлүү юридикалык баа бериш керек. Президент чынында эле кетер алдында тарыхта калам десе, адилеттүү мыйзамдуу президентмин деп кандай сонун сөздөрүн сүйлөйт. Калам десе, анда мына ушул борбордук шайлоо комиссиясын тартипке чакырып, ким күнөөлүү жазасын берип, президент өзү да баа бериш керек. Баш мыйзамдагы өзгөрүүлөр эл арасында кеңири талкуу болгон жок. Андыктан көпчүлүк шайлоочулар эмнеге добуш бергендигин билген жок. Бийлик тарабынан административдик ресурстар колдонулду. Андыктан биз референдумду тааныбайбыз дешет чогулгандар. Эмне үчүн биз бул шайлоого каршы болушубуз керек? Эмне үчүн референдум жыйынтыгын тааныбашыбыз керек? Мен суроолор менен гана сурагым келет. Мурдагыдай азыркы бийлик студенттерди пайдаланган жокпу? Менин оюмча бардыгыбыз билебиз пайдаланды. Мурдагыдай азыркы бийлик массалык маалымат каражаттарын, өзгөчө мамлекеттик массалык маалымат каражаттарын өзүнүн гана кызыкчылыгында пайдаланган жокпу? Бардыгыбыз билебиз. Мурдагыдай мамлекеттик бийлик мамлекеттик уюмдарды, мамлекеттик институттарды, прокуратураны, КГБны, милицияны, ГРСти өзүнүн кызыкчылыгында пайдаланган жокпу? Мурдагыдай эле бардыгыбыз билебиз. Жыйын соңунда мыйзам бузууларга жол бергендерди жазалоо жана шайлоо бюллетендерин кайрадан эсептеп чыгуу талаптарын камтыган резолюция кабыл алынды. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.
Жалал Абад шаарындагы номер 2096 добушканасындагы жыйынтыктар жокко чыгарылды. Аймактык шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, 11 декабрда бул добушканада шайлоо кечки саат 20:00 токтобой 23:00 чейин уланган. Мындан тышкары шайлоого катышкан жарандардын саны бюллетендердеги эсептен ашып кеткен. Ошондой эле Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын чечими менен баш каладагы номер 1044 участкасындагы добуш берүүнүн жыйынтыктары да жокко чыгарылды. Кара-Балта шаардык кеңешине болгон шайлоодо 7% чектен ашкан Жаңы Шаар саясий партиясынын жеңиши жокко чыгарылды. Бул тууралуу чечимди Бөршайком 16 декабрда болгон отурумунда кабыл алды. Мындан мурда Жаңы Шаар партиясынын лидери Тилек Нааматбековдун апасы Зура Сегизбаева өзүнө тийиштүү Азия 2 базарындагы соодагерлерди шайлоодо кыйнап иштеткени жана шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп, базарда соода кылган аялдарды урус-токкуга алганы тууралуу маалымат тараган. Бул ишти өз убагында көзөмөлгө албагандыгы үчүн Жайыл районунун прокурорунун милдетин аткаруучу жана Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы кызматтан алынып, Чүй облусунун прокуроруна эскертүү берилген. Ошондой эле Зура Сегизбаеванын Бишкек шаарынын 1-май райондук прокурорунун орун басары болуп иштеп жаткан уулу дагы кызматтан четтетилген. Бүгүн Жаңы Шаар партиясынын лидери маалымат жыйын берип, базарда болгон эки адамдын кайым айтышуусу шайлоого кандай тиешеси бар экендигин түшүнбөй жатканын айтты. Ошондой эле башкы прокуратура жана Ички иштер министрлигинин мындай ыкчам аракеттенүүсү бул жерде кандайдыр бир кызыкчылык бар экендигинен кабар берет деди. Ошондой эле коомдук 1-каналдын журналисттери алгач акча талап кылып, анан бир беткей материалдарды берди. Тасмага тартуу учурунда КТРКга тиешеси жок эле жигиттер жүргөнүн, кийин ошол жигиттер маек бергенин айтты Тилек Нааматбеков. Боршайком Жаңы Шаар партиясынын бюллетендерин жараксыз деп тапкан кагаз бере элек. Эгер ошондой чечим чыгарса, сотко кайрылабыз, деди партия лидери. Мен сиз буга чейин айтып кеттим расмий тилде. Менде эч кандай күбөлүк катары далилдерим жок. Bunun артында бирөөнүн кызыкчылыгы бар деп, бул ушу бирөө бурмалап атат. Бирок түшүнүксүз нерселер болуп аткан бул анык болуп турат. Урматтуу кыргызстандыктар, анык болуп турат. Эмне себептен эч кандай тиешеси жок партияны макул ал конфликт жеке базарда болсун. Макул эгерде биздин ката кетсе, мындай мыйзам чегинде карайлы, күнөөлөрүбүз болсо тартайлы ошол ишке. Эмне себептен башкы прокуратура кошулуп кетип атат бул маселеге? Эмне себептен азыр ушу областтык ички иштер министрлиги бул ишти тергеп атат? Эмне себептен ушу жөнөкөй эле участковый карай турган иш бул? Участковый эле карайт. Эки тараптуу болуп биз ошол чечимди чыгардык да. Биринчиден жанагы шайлоонун жыйынтыктары ошол саясий партиянын Жаңы Шаар саясий партиянын ошо бюллетендери жараксыз деп тастыкталсын деп ошондой чечим чыгардык. Бул негизи туура чечим деп эсептейбиз. Бүт биздин катышкан Боршайкомдун мүчөлөрү колдоп коюшту. Референдум жана жергиликтүү шайлоодо иштеген операторлорго айлык акысы толук берилбей жатат. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине оператор болуп иштеген Эмил Бектурсун уулу билдирди. Анын айтымында, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашов операторлор 6200 сомдон колуна аларын айткан. Тайырбек Сарпашов буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттарына интервью берип, операторлордун айлыгы келишимде 8000 сом деп көрсөтүлгөнүн, салыктарды эске алганда 6200 сом колго аларын билдирген. Ал эми азыр бизге 5083 сом гана беришти. Ортодо бирөөлөр акча жеп жатат деп ойлоп жатабыз, деди Бектурсун уулу. Шайлоодон кийинки чырлар бүтө электе депутаттардын төш белгисинин чыры башталды. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештин депутаттарынын төш белгисине 3 миллион 400 миң, ал эми күбөлүгүнө 1 миллион 305 миң сом сарптайт. Жеке ишкер Виталий Николаевич Подстречный төш белгини 3 миллион 400 миң сомго эмес, 675 миң сомго эле жасап берүүнү сунуштаган. Бирок тендердик комиссия жеке ишкердин сунушун четке какканын 24 Кейдж агенттиги жазып чыкты. Боршайком Виталий Подстречный сунуштаган төш белгилердин сапаты начар жана тийиштүү талаптарга жооп бербей тургандыгын айтышууда. Жергиликтүү кеңештин депутаттарына 9000 төш белги керек. Ага бюджеттен 4,5 миллион сом каралган. Мамлекеттик сатып алуу департаменти конкурс жарыялап 12 компания катышкан. Эң арзан төш белги сунуштаган компанияны эч себепсиз эле конкурстан четтетип, андан 6 эсе кымбат акча сураган компанияны конкурста жеңүүчү деп жарыялады. Бул тууралуу жеке ишкер Виталий Подстречный айтып чыкты. 13 декабрь күнү бизден төш белгилердин үлгүсүн жөнөтүүнү суранышта. Биз техникалык талапка ылайыктуу деген 3 вариант жөнөттүк. 14 декабрь күнү биздин кызматтан баш тарткандыктары тууралуу маалымдашты. Кийинчерээк комиссия бизден бир топ суммага кымбат акча сураган Медальер деген компанияны тандап алганы белгилүү болду.
Биз көп жылдан бери төш белгилерди жана сувенирлерди жасап келебиз. Медальер компаниясы ордендерди жана медалдарды гана жасаганга ылайыкталган. Мыйзам боюнча комиссия эң арзан баа сунуштаган компанияны тандап алыш керек болчу. Анын үстүнө биздин төш белгилер бардык техникалык талаптарга жооп берет. Ну как, есть разница? Вот они даже 3 дали. Подстречныйдын компаниясы жөнөткөн төш белгинин үлгүлөрү бир дагы талапка жооп бербейт. Бул тууралуу тендердик комиссиянын төрагасы Борш айкомунун мүчөсү Кайрат Осмоналиев билдирди. Мыйзам боюнча бул компания мурда заказ аткарып жүргөн деген тастыктамасы болуш керек. Подстречныйда андай жок экен. Ал эми сунуштаган төш белгилери техникалык талапка жооп бербейт дейт. 450 сом, 405 сом, 397 сом, 390 сом, мына көрсөтүп атам да бааларын. 380, 340, 335, 320, 300 сом, Кореядан болгон, 240 сом, анан 75 сом Кытайда жазылып турат, ошо подстречный деле аны жашырбай эле ошо Кытайдан заказ кылат экен деген ошо билдирип койду да. Эми анын сапаты начар негизи. Анан ошо техникалык ошо талаптарга дал келбейт экен. Подстречный сунуштаган төш белгилердин ар бири 75 сомдон айланат. Ал эми медальер жоопкерчилиги чектелген кому 385 сомдон сунуштап жатат. 385 сомго төш белги эмес орден жасатса болот дейт жекешкер. Ал эми тендердик комиссиянын төрагасы бул жөн гана Борш айкомду каралоо максатында жасалып жаткан иш экенин айтты. Тендер өткөрүлдү, эч кандай мыйзам бузулган жок. Биз ошонун арасында ошо талаптарга дал келген ошо фирманы тандадык. Ошонун арасында бул деген эң жогору деген эме баасы деле эмес, чын айтканда. Анан дагы айта кетсек, биз бюджетке эконом кылдык. Мисалы келтирсек, негизи ошонун заявкада 500 сом деген ушундай жогорку баасы деп билдирген болчу да тендерде. Биз 380 сомго татыктуу ошундай талапка дал келген значок фирманы тандадык. Ошондуктан бул бюджетке 120 сом бир значоктон эконом болду. Эми аны 9 миңге көбөйтсөк, анда бул 1 миллион 80 миң сом экономия бюджетке болуп атат. Мурда жергиликтүү кеңештин депутаттары төш белгилерди өзлөрүнүн чөнтөгүнөн сатып алчу экен. Кайрат Осмоналиев дагы айылдык кеңешке депутат болгондо төш белгиге 500 сом бергенин айтат. Азыр бюджетте таңсыктык болуп жаткан учурда төш белгиге 3,5 миллион сом сарпташтын канчалык зарылчылыгы бар эле деген маселе социалдык түйүндөрдө кызуу талкууга алынып жатат. Бирок кептин баары анда эмес. Кептин баардыгы ошол бир жумуш башталганда сатып ала коелу бирдемени деген психологияда болуп атат да. Сөзсүз эле бирдеме жогун көрө калып, бирдемени сатып алыш керек экенин биле калып, анан кантип эмнени бир мындай эмнеге окшоштуруп сатып ала салсак деген психология. Мебель жок калды, кокуй, килем жок калды, кокуй. Анан дагы компьютер жок калды, анан тиги жок калды, бу жок калды деп эле, анан кийин эмнеге тиги акчаны коротуп сатып алуу деген гана психология да. Ошондой эле жергиликтүү кеңештин депутаттарына күбөлүк жазатыш үчүн бюджеттен 1 миллион 800 миң сом каралган. Тендерден утуп алган Алтын Тамга деген компания 1 миллион 305 сомго жасап берүүгө макул болуптур. Ошондо төш белги менен күбөлүктү жасатууда 3 миллион 400 миң сом үнөмдөлүп, 4 миллион 700 миң сом сарпталыптыр. Бул дагы азыркы кырдаалда аз сумма эмес. Дагы эптеп жанагы жырылган бюджетибизге түшкөн майда чүйдө акчаны болсо дагы анан кийин үстү бирдеме сатып алабыз дейт. А сатып алгандын артында эң чоң жанагындай мыйзамдаштырылган коррупция жатат, тендер деген. Ошол тендер бул деген ошо ойлоп тапкан, ким ойлоп тапса, ошолордун бүтүн баардыгын менин колумда болсо, мисалы мен ошону ойлоп тапкан авторлордун баардыгын түрмөгө турат эле. Бул чыныгы мамлекеттик мыйзамдаштырылган коррупциянын өзү ушул. Депутат күбөлүгү жана төш белгиси менен танылбай эл үчүн, шаар үчүн, айыл үчүн кылган иши менен белгилүү болуш керек. Бул коомчулуктан нааразычылык жараткан биринчи окуя эмес. Бир жыл мурда Жогорку Кеңештин депутаттарына кресло сатып алуу үчүн мамлекеттин казынасынан 2 миллион 682 миң сом каралган. Бирок коомчулуктун нааразычылыгынан улам бул тендер токтотулган эле. Болот Абдыжапаров, Ринат Элеманов, Сентябрь. Эми алдыдагы жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыздар. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков чет өлкөлүк жана жарандыгы жок адамдардын Кыргызстандын аймагында каттоодон өтүү маселеси тууралуу токтомго кол койду.
Жалал Абад шаарында майып 140 адамга сентябрь айынан бери пенсия чегерилбей жатат. Жогорку кеңештин тармактык комитети Кыргыз улуттук университетинин ректору Чынара Адамкулова ээлеген кызмат ордуна туура келбестигин айтып, маселе көтөрүштү. Жыл сайын эле жаңы жылга жакын декабрь-январь айларында сейсмикалык активдүүлүк күчөйт. Андан сырткары 2017 жылдын апрель айларында жер титирөөнүн саны көп болор күтүлүүдө. Бул туурасында Спутник Кыргызстан агенттигине Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов билдирди. Акыркы айларда Кыргызстандын түштүк аймагында жердин термелүүсү арбыныраак болсо, анын ичинен акыркы 2 күн ичинде 5 балга чейин жеткен учур катталды. Ал эми бүгүн таңда катары менен эко катталып, алардын бири Нарын облусунда болду. Сейсмологдордун айтымында, келе жаткан жазда сейсмикалык активдүүлүк күчөшү мүмкүн. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков чет өлкөлүк жана жарандыгы жок адамдарды Кыргызстандын аймагында каттоодон өтүү маселеси тууралуу токтомго кол койду. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Документке ылайык 92 мамлекеттин жарандары 5 күндүк каттоодон өтүү талабынан бошотулат. Буга чейин чет элдик жарандар 5 күндүн ичинде каттоого турсун деген мыйзам кабыл алынып, бул мыйзамды мамлекеттик органдар аткара албай чет элдик конокторго ыңгайсыздыктар жаралып келген. Жалал Абад шаарында майып 140 адамга сентябрь айынан бери пенсия чегерилбей жатат. Бул тууралуу шаардык социалдык фонд башкармалыгынын бөлүм башчысы Айдана Зулпукарова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтуусунда мындай абалга Жалал Абад, Ош жана Баткен шаарларынын ушул жылдын август айынан тартып жаңы программага өткөнү себепкер болууда. Бишкек шаарындагы департаментте да штаттык кыскартуулардан улам кечүүгө болуп жатканын Зулпукарова кошумчалады. Жогорку кеңештин тармактык комитети Кыргыз улуттук университетинин ректору Чынара Адамкулова ээлеген кызмат ордуна туура келбестигин айтып маселе көтөрүштү. Депутаттар университетте өткөрүлгөн педагогикалык курамга курстун мыйзамдуулугу боюнча жумушчу топтун отчетун угушту. Көптөгөн мыйзам бузуулар аныкталды. Бул башкы прокуратура тарабынан кызыгууну жаратыш керек деп билдирди депутат Евгения Строкова. Ал эми депутат Аида Исмаилова Чынара Адамкулова профессор намын процедураны бузуп алганын айтып, андан ажыратууну сунуш кылды. Айыл банктын директорлор кеңешинин төрагасы Кайрат Маматов банктын башкаруучулар кеңешинин төрайымы Бактыгүл Жээнбаеванын кызматтан алынуу себебин жогорку кеңештин комитетинде айтты. Анын айтуусунда Бактыгүл Жээнбаева кызмат абалынан аша чапкандыгы үчүн 16 декабрдагы директорлор кеңешинин чечими менен кызматтан алынган. Учурда материалдарды Фин полицияга өткөрүп берүү каралууда, дейт Маматов. Мамлекеттик тилди жайылтуу боюнча өкмөт менен мамлекеттик тил комиссиясынын иши жетишсиз болууда. Мындай маалыматты парламенттин тармактык комитетинде эл өкүлдөрү билдиришти. Президенттин алдындагы тил комиссиясы классикалык гана жумуштар менен алектенип, бул жаатта алгылыктуу реформалар жүрбөй келаткандыгын депутат Садык Шернияз билдирди. Ошондой эле комитет мүчөлөрү мамлекеттик тил азыркы заманбап технологиялар менен жаштарга жеткирүү талабын коюшту. 2 күн тынымсыз жааган кар Жалал Абад шаарынын кышка карата даярдыгы жок экендигин көрсөттү. Жолдор убагында сүртүлбөй, унаа тыгындары пайда болду. Бул көрүнүш айдоочуларга эле эмес, жүргүнчүлөргө да ыңгайсыздык жаратып, түйшүккө түрттү. Жергиликтүү бийлик жолду күрөбөгөндөрдүн техниканын бузулгандыгы менен байланыштырса, ал эми тротуарларга себилүүчү кум туздарды кар токтогондон кийин себе тургандыгын айтышты. Ал эми шаардын чет жагындагы жаңы конуштагы жолдор такыр эле кароосуз калган. Мирбек Абдыкадыров бир нече жылдан бери жүргүнчүлөрдү ташып үй бүлөсүн багат. Бирок кече жааган кар жолдун тайгактыгынан улам. Бүгүн күнүмдүк жумушуна чыга алган эмес. Айтымында жолдор кардан убагында тазаланбай, кар калың жааган сайын тапталып, ал жылгаякты жаратууда. Көйгөй бул гана эмес, автоунаа тыгыны күч алып, жолдо жүрүүдө кооптуу жагдай жаратылган. Ушудайм, жолу жаман үчүн коруктум да. Бүгүн чыгып дагы бир немеге туш келбегенде чыкпадык, жол таза болгондо чыгат элек. Канча жылдан бери жашасак, биздин тротуар тазаланбайт эч качан. Бирок мэрия буга чейин жакшы эле иштерди кылып атты эле. Азыр чото бүгүн начар иштеп атат да. Бир күн жааган кар айдоочуларды гана эмес, жөө жүргүнчүлөрдү да түшүгө салды. Анткени адамдар жүрүүчү кичи жолдордо тайгак жана жашы улуулар үчүн коркунуч туудурду. Шаардык мэрия буга чейин кышка камылгасы тууралуу айтылган маалыматтарын бүгүн жааган кар жууп салгандай болду дешет тургундар. Но с другой стороны, мына бир күндүк карда уже жолдор пробка, жакшы адамдар баса алышпайт, ушуга көңүл буруп, мисалы башка жерлерде туз себет же башка кандайдыр бир эмелер бар да, карды эрите турган нерселер. Ошолорду до этого булар даярданыш керек да. Даярданып, ошо карларды кандайдыр бир жок кылып, адамдардын басканына, мына водительдерге деле чындыгында кыйынчылык тудуруп атат.
Алынган маалыматтарга таянсак, Жалал Абад шаарындагы Спутник жана Когар Кичи райондорундагы жолдорду тазалоо шаардык жашылдандыруу мекемесине, ал эми борбордук көчөлөр транспорт башкармалыгына милдеттендирилген. Шаардык мэриянын билдирүүсүндө аталган мекемелердин карамагында 2 кар сүргүч жана 1 грейдер транспорту бар. Ал эми карлардын убагында сүрүлбөгөнүн тиешелүү тарап техниканын бузулуп калганы менен түшүндүрдү. Ооба, бардыгы билишет, тапшырма бар. Болгон мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша тазалап атабыз өзүбүз. 3 кар сүргөнү айттым го, 2 кар сүргүчүбүз бар, 1 грейдерибиз гана бар. Ал грейдерибиз бузулуп калганда 2 кар сүргүчүбүз болушунча аракет кылып сүрүп аттык эмелердичи. Бизде жолдор башкармалыгында өзү айттым го, техника, анан кийин 3 КАМАЗ даярдалган. Аларга ар биринде 2ден 4төн рабочий эме кылынган да, закреп бекитилген. Ал дегени баягы бизде кумду үстүнө, КАМАЗдын үстүнө чыгып алып турандан кийин чачышат да кум менен туздучу. Анан алар үшүгөндө кайра аларды ордуна экөөсү келип дагы замена этилет да. Жыл сайын карларды эритүү үчүн 281 тонна кум, 50 тонна туз камдалып келет. Адистердин айтымында алар убагында себилип, жол тайгактыгынын алдын алат. Бирок мындай маалыматты шаар тургундары жана айдоочулар төгүнгө чыгарды. Кече күнү кар жаап баштаган убактан бери шаар көчөлөрүнө төгүлгөн кум жана туздарды эч ким көргөн эмес. Биздики эми көрүп атасыздар да, жолдун сүрүлбөгөнү. Буну эртең менен саат 5-терде сүрүп койгондо мындай болмок эмес. Азыр жол өтө эле жаман, өңгүл-дөңгүл бар жогунан жүрүш өтө эле кыйын болуп жатат да бул жердечи. Биз таксовать этебиз жолдо. Түнү менен жааган кар тазаланган эмес. Мен мисалы үчүн бир да көчөнүн тазаланганын көргөм жок. Ансыз келген бурулушта перекресткаларда светофорлор да иштебейт. Конечно, кыйынчылык болот, кантип эле жеңил болсо эле. Кардын калың түшкөнүн көтөрө албаган бактарак, арчылар четинен сынып, жерге кулап түшкөн. Бул болгондо да шаардын борборунда орун алган. Жанында өткөн жүргүнчүлөр үчүн бул кооптуу жагдай. Гүлзада Торобекова, Алымбек Равшанбек, Сентябрь, Жалал Абад. Дүйнө сулуусу 2016 намын Порто-Рико өкүлү Стефани Дель Валле ээледи. Сынактын расмий сайты маалымдагандай, финал 18 декабрда АКШнын Мэриленд штатында өттү. Экинчи орун жана биринчи вице-мисс намы Доминикан Республикасынан келген Ярица Мигелина Рейс Рамиреске берилди. Үчүнчү орунду индонезиялык Наташа Мануэль алды. Алдыңкы бештикке Кения менен Филиппиндин кыздары да киришти. Бул сынакка Кыргызстандан 18 жаштагы Перизат Расулбек кызы катышты. Бүгүн Ала Тоо аянтындагы жаңы жылдык балаты жанды. Балаты улуттук орнаменттер менен кооздолуп, былтыркы формасын сактап калган. Жаңы жылдык балаты жандыруу аземи концерттик программа жана флешмоб менен коштолду. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыгат. Амандыкта көрүшөлү.